Салам достор. Бул мен Зузу Качиева. Мен 2022 жылы жазында Кыргызстанга барып, Бишкек шаарында Кыргыз мамлекеттик тарых музейи видеодон көрүп турганыңыздай, ошол музей жөнүндө бир аз видеого тартып, кыска видео жана бир аз болсо дагы маалымат берип кетейин деп чечтим. Анткени менин чет элдик студенттерим бар, алар абдан жакшы көрүшөт музейлерди жана андан тышкары деле Кыргызстанда жашап көп жылдан бери ушул музейге барбагандар дагы аз эмес. Ошондуктан бул видео сизге чындап пайдалуу болот деп үмүттөнөм жана ишенем. Бул Кыргыз мамлекеттик тарых музейи. Бул музей 1925 жылы 9 декабрда негизделген экен. Кыргызстандын тарыхына байланыштуу материалдар топтолгон заманбап музей болуп саналат экен. Бишкекте Ала-тоо аянтында жайгашкан. Бишкек бул Кыргызстандын борбор шаары. Бул тарых музей борбордук Азиядагы эң ири музейлердин бири болуп саналат. Музейде Кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон баа жеткис тарыхый жана маданий эстеликтер сакталып турат. Ошо кээ бир эстеликтерди көрүп турасыздар видеодон. Музей Кыргызстандын илимий, маданий жана агартуу борбору болуп эсептелинет. Бул таштар абдан кызыктуу болду мен үчүн. Демек, илгерки кезде баракка жазуу мүмкүн болбогондо адамдар маалыматты ташка чегип жазып коюшуптур. Арабча, фарсча, илгерки бир Енисей, Алтай, же болбосо Тянь-Шань, же Чагатай, ушул илгерки тилдерде жазылган таштарды таанышкан экен. Абдан кызыктуу. Ошолордун баарын карап, окуп чыккан. Мага эң жаккан биздин маданиятта же тарыхта, дале биздин күндөргө чейин жайлоолордо курулган биздин боз үй. Ушунчалык мага жагат ушул боз үй ичиндеги жасалгалар, сыртында анын курулушу, турушу, кооздугу чындап эле эң сонун бул биздин улуттук үй деп айта алабыз. Андан соң ат жабдыктары дагы чоң айырмасы бар. Сонун кооз жасалган. Аялдардын жасалгалары, биздин улуттук кийим-кечелер, саймалар, ушундай нерселердин баардыгы баш кийим, бут кийим бизди таң калтырып койбойт. Себеби адам баласынын кол эмгегинен сапаттуу болуп жасалган нерселер биздин күнгө чейин сакталып калганын карагылачы. Кандай гана сонун шырдактардын түрү. Азыркыга чейин ар бир кыргыз үйдө бирден жок дегенде кийиз, ала кийиз шырдак бар десем жаңылышпаймын.
караңызчы, канчалык кыргыз эли чыгармачыл болгон. Кол эмгекти байкадыңарбы? Чийден десең чийден жасалган, таштан десең таштан, жиптен десең жиптен, жүндөн десең жүндөн. Ышыгы кылса, ушунун баардыгы таң алдырбай, кубандырбай койбойт экен. Эң сонун сыйлыктанам. Бул музейде дагы кызыктуу жери, чет өлкөлүктөр Кыргызстанга келгенде ар кандай белектерди жасашкан экен. Ошол белектердин түрү дагы ушул музейде бир катында жайгашкан. Карап отуруп кызыгасың, кайсы өлкө эмне жасап, кандай белектерди кылганын көрүп кубандырбай койбойт. Мына достор, ушинтип Кыргыз мамлекеттик тарыхый музейине саякаттап келдик. Лайк басканды унутпайсыз, комментарий жазабыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.